Министр кыргыз-тажик чек-арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болоорун айтты. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек-арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 5 августта министрликтин жарым жылдагы ишмердиги боюнча басма сөз жыйынында Азаттыктын журналисттеринин суроосуна жооп берип жатып айтты. Транзиттик аймактардан өтүүдөн биздин жана алардын жарандарынын коопсуздугуна зыян тийбегендей болуш керек деп эки тарап сүйлөшүп жатат. Алардын да биздин да сунуштар бар. Ал сунуштар азыр каралып жатат. Президент Садыр Нуркожоевич жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берген. Биз аны аткарганга аракет кылып жатабыз. Чек-ара бир күндө эле чечилбейт. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки тарапты канаттандыра турган чечимге келсек, кол койгонго мүмкүнчүлүк ачылат. 2-3 айдын ичинде жыйынтыкка келебиз деген жакшы ойлорубуз бар, деди ал. Министрлер кабинети жакында эле кыргыз-тажик чек-арасынын 94% тилкеси такталганын кабарлаган. Кыргыз өкмөтүнүн чек-ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер экенин айткан. Эки өлкөнүн чек-арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын айтышкан. Чек-ара такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта байма-бай чыр-чатактар катталып келген. 2021 жылдын апрель айында жана 2022 жылдын сентябрында чек-арада кандуу кагылышуулар болгон. Маалымат булак Азаттык KG. 5 облустун прокурорлору дайындалды. Башкы прокурор Максат Асаналиевдин буйругу менен Баткен, Нарын Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарынын прокурорлору дайындалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык Баткен облусунун прокурору болуп Абай Молдохматов, Нарын облусунда Абдирашид Кубатиддинов, Талас облусунда Мирбек Расулов, Чүй облусунун прокурору болуп Азизбек Шукурбеков жана Ысык Көл облусунун прокурору болуп Эмирбек Каримов дайындалды. Ал эми Эмилбек Үркүнбаев жаза аткаруу тутумунун органдарына жана мекемелеринде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө прокурору болуп дайындалды. Башкы прокурор жаңы дайындалган жетекчилерге мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылууда өз милдеттерин жогорку деңгээлде аткаруу талабын койду. Жаңы дайындалган жетекчилер ишке киришти деп жазылган маалыматта. 5 июнда жогорку кеңеш мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушевдин отставкасын колдоп, башкы прокурор кызматына Максат Асаналиевдин талапкерлигин жактырган. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Асаналиев башкы прокурор болуп дайындалган. Маалымат булак Азаттык KG. Чет өлкөлөрдө соттолгон 40 кыргыз жараны мекенине которулду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге дасыккан тажрыйбалуу айдоочу Шабдан мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгаарда кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, выход 1, байланыш номерибиз +7 901 904 93 93. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев быйыл жыл башынан бери чет өлкөлөрдөгү абактарда жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын 40 жараны мекенине которулганын билдирди. Дагы 52 адам экстрадиция болот. Бул тууралуу ал 5 августта мекеменин жарым жылда аткарган иши боюнча журналисттерге уюштурулган басма сөз жыйынында айтты. Июнь айында Юстиция министрлигинин ордун басары Орозбек Сыдыков чет мамлекеттердеги абактарда 1,5 миңдей кыргызстандык жаран бар экенин айткан. Алардын көбү Орусияда. Андан тышкары Кытай, Бириккен Араб Эмиратында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда ар кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылган кыргыз жарандары абактарда жатат. Орусияда абакка кесилгендердин көбү баңгизат ишине байланыштуу айыпталгандар. Расмий маалымат боюнча Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Маалымат булак Азаттык KG. Жыл башынан бери 95 кыргызстандыктын сөөгү чет өлкөдөн кайтарылды. Министрлик жыл башынан бери чет өлкөдөн 95 кыргыз жаранынын сөөгү кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында чет жакта каза тапкан кыргыз жарандарынын өлүмдөрүнүн себеби түрдүү. Көпчүлүк учурда кыргызстандыктар дарыланганы барганында каза таап сөөгү мекенге кайтарылат деген ал. Маалымат булак Баракелде.
Кубанычбек Бөкөнтаев Кыргызстандын Россиядагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарылка Садыр Жапаров кол койду. 55 жаштагы Бөкөнтаев буга чейин Улуттук банкты жетектеп турган. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде сүйлөйт. Мурдагы элчи Гүлнара Клара Самат үстүбүздөгү жылдын май айында кызматынан бошотулган. Маалымат Плак, Спутник Кыргызстан. Казакстанда өтө турган көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 268 спортчу барат. Казакстанда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 29 спорттун түрүнө катышуу үчүн 268 кыргызстандык барат. Бул тууралуу спорт департаментинин директорунун ордун басары Самат Токтоналиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда спортчулар үчүн форманын эскизи иштелип чыккан. Аны атамекендик Биксер компаниясы тигет. Азырынча калган маалыматты айтпай турайын, даяр болсо расмий жарыяланат, деди Токтоналиев. Ошондой эле делегациянын кийимине тамак аш жол кире жана мейманканасына мамлекет тарабынан акча бөлүнөрүн кошумчалады. Белгилей кетсек, быйыл 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8-ден 13 сентябрда Казакстандын Астана шаарында өтөт. Мелдештерге 85 өлкөдөн 2000ден ашык спортчу катышары болжолдонууда. Маалымат Плак, Спутник Кыргызстан. Ысык көлдө мурда бир нече жолу соттолгон чет өлкөлүк кармалды. Ысык көлдө мурда 6 жолу соттолгон 35 жаштагы чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, ал Бустери айылында жайгашкан Золотые Пески пансионатынан колго түшкөн. Ал Орусияда, Өзбекстанда жана Кыргызстанда уурулук, мал уурулук, опузалап талап кылуу жана өлтүрүүгө аракет кылуу беренелери боюнча соттун жообуна тартылган. Шектүүнүн Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында мурда жасалган кылмыштарга тиешеси бар экендиги аныкталды. Ал мыйзамдагы уурулардын идеологиясын карманат деп айтылат маалыматта. Милиция учурда кармалган адам тарабынан жасалган башка кылмыштардын бетин ачуу боюнча кошумча иштер жүрүп жатканын билдирди. Маалымат Плак, Супер KG. Париж Олимпиадасы. Трансгендер делген боксчунун атасы кызынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн көрсөттү. Алжир бокс боюнча олимпиадалык курама командасынын өкүлү Иман Хелифтин атасы Амар Хелиф спортчунун кыз киши экенин далилдеш үчүн анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жана бала кездеги сүрөттөрүн көрсөттү. Бул тууралуу Daily Mail жазды. Басылманын маалыматына караганда, Хелиф 1999-жылдын 2-майында туулгандыгы тууралуу күбөлүк көрсөткөн. Ал Имандын кыз болуп төрөлгөнүн тастыктайт. Аны жапырт каралоо адепсиздик жана адилетсиздик. Иман 6 жашынан бери спортко жакын, футбол ойногон кичинекей кыз. Бул сындар жана ушактар Иманды аларды кылууга багытталган. Алар анын Олимпиада чемпиону болушун каалабайт. Ал рингде айткандар туура эмес экенин далилдеп, Алжирге жана араб өлкөлөрүнө даңк алып келип, алтын медалга ээ болот деп үмүттөнөм. Ал биздин үлгү, деди Амар Хелиф. Буга чейин кыз келиндер арасында бокс боюнча мелдештин чейрек финалында италиялык Анжела Карини алжирлик трансгендер делген спортчу Иман Хелиф менен 46 секундка беттешкен. Карини денеси ооруп жатканын айтып, беттешти токтоткон. Хелиф 2023-жылы дүйнө чемпиондугунун финалында тестостерондун жогорулашынан улам дисквалификацияланган, бирок Олимпиада оюндарына катышууга уруксат берилген. Маалымат Плак, Сереп Медиа.